gelip gömül çerin cazalı. Okusun elder Uçkunbek'tin kanalı. Küydüm bir gana küydüm da. Küydüm çok. Ört artık kırdaşalı. Ömür bu bir geleceğim vakit. Öz arasıyla şalı. Söyletesin sen maskanın ardında. Karağanın жақшың eken şartına. Учкунбек каналында биринчи жолу болуп жаткан болсоңуз, каналга катталып, лайк басып, ой пикир калтырууну унутпаңыз. Баштапкы төлөм жок. Россиянын бардык аймагынан 6% менен үй алгыңыз келеби? Айына болгону 50 000 рубльдан жогору төлөп, кыялдагы үйүңүзгө ээ болуңуз. Planeta 312 компаниясы сиздин ыңгайыңыз үчүн иштейт. Эгер акча топтоп, кыймылсыз мүлк сатып алгыңыз келсе, өз үйүңүздө жашоону эңсеп жатсаңыз, жакшы инвестиция кылууну ойлосоңуз, же болбосо Россиядан Кыргызстанга акчаңызды көбөйтүп кайткыңыз келсе, биз жардам беребиз. Биз сунуштайбыз. Батирлер, жер үйлөр, коммерциялык мүлк, жер участоктары, машина коюучу жайлар, жер алып, үй салуу жана кайра сатууга жардам. Кызматтар: 7 жашка чейин балдарыңыз болсо, 6% менен үй алсаңыздар болот. Банктан ипотека алууда одобрение, юридикалык тазалыкты текшерүү, рефинанс кылуу, сатып алуу, сатууда коштоо, страховка жана салык кайтарым, налоговый вычет. Биздин дарек: Волгоградский проспект 28, строение 1, офис 238. Байланыш номерлер: +7926 826 0822, +7965 311 53 51. Planeta 312. Биз менен үй алуу мүмкүнчүлүгү ар бир адамга жеткиликтүү. Баштапкы төлөмсүз. Шашылыңыз. Ассаламу алейкум, урматтуу Учкунбек YouTube каналынын катталуучулары. Бүгүн студиябызда өзгөчө маек, өзгөчө коногубуз чакырдык. Интернет жылдызы десек болот. Жеңишбек Маматов, Жеңиш Акын деп YouTube каналдарда көптөгөн чыгармаларын көрсөңүздөр, уксаңыздар болот. Бүгүн атайын студиябызга чакырдык. Азыркы көптөгөн ырлары YouTube'да тренд болуп, хит болуп, миллиондон ашык көрүүчүлөр топтогон Күйдүм чок менен көбүнчө танылган Жеңишбек Маматов агасы. Куш келипсиз, саламатсызбы? Куш келдик. Бүгүн көп суроолорду көп маек кылбайбыз. Көбүнчө сизди ырдатабыз. YouTube'да жок ырларыңызды ырдатабыз. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз калкым, кыргыз элим. Өнөр барктаган, өнөр баадаган жумарай журт элдин амандыгын тилейбиз. Биз жакшылыктын жарчылары, ошол бар болуңуздар, заманыбыз тынч болсун. Жеңишбек азыр көбүнчө мына кытайлык кыргыздардын дагы чыгармаларын аткарып жүрөсүз, жакшылык марекелерде. Алгач эле ошол Күйдүм чок эмес, Күйдүм чогун акырында ырдатабыз. Азыр мына өмүр деген ырды көп мекендештер, көп элдер, көп жакшылыктарга барганда ушул ырыңызды суранып жатат. Мен да күбө болуп калдым. Алгач эле ошол ырдан баштасак, анан маегибизди улантсак, а? Жакшы болот. Анда эмесе. Unutuşpaysam aşamız, ulansın tamaşamız, urmattap sıylaşamız, ulgayıp baratamız. Ömür, ulu bir geleceğim kökten, ört artık kırdaşamız. Ömür, bu bir geleceğim vakit, öz arasıyla şalı. Kapkır bir can aşamız, kan alep tamaşamız, kadırlap sıylaşamız, kar
өр тарта қырдашаны өмір бұл берілген бақыт өзара сыйлашаны Үйгілер есен болсын, ұрпақтар чечен болсын, дем болып сүрішіні, ден солығы бекем болсын. Өмір бұл берілген көкті, өр тартып қырдашаны. Өмір бұл берілген бақыт өзара сыйлашаны өзара сыйлашаны өзара сыйлашаны Барле талантыңыз ташқындай берсін. Жеңіш аға, көбінше сізді Жеңіш ақын деп тағы көпчүлүк кыргыз эли таанышат. Эмне үчүн көбүнчө акындыкка эмес, ошол аккордеонго басым жасайсыз? Акындыкты канча жылдан бери алып келесиз? Төкмө акынсыз дейм, Эми бул акындык жазмадагы акынмын, төкмөдөгү акынмын да. Жазып жүрүп төгөткөсүң, төгүп жүрүп жазып каласың. Ушундай эки вариант, эки тармак. Өзүңүздүн автордук ырларыңыз барбы? Көп жазган авторлук ырларым бар, бирок обон жок. Обон чыгара албайм. Мен ага башкача дагы өнөр керек го. Акындыкты эмне үчүн жакшы алып кете албай атасыз? Убакыт болбой атабы же сизди көпчүлүк айтышта чакырууга убактыңыз болбой калабы? Жок, ошол. Көбүнчө сиз мына аккордеонго эле басым жасап, акындыгыңыз калып кетет экен да. Негизи биз азыр жашообуз ошондой болуп калды. Финансы жагына көп катала берет, көп нерсе барып такала берет. Барбай калганым дагы ушул тойлорго чакырып калат. Алгарга убада бергенден барышым керек. Ал баягы акындардын айтышына туура келип калат. Кээде барып турам. Ага дагы даярданып барыш керек. Даярданып барбасам барып атам. Анча-мынча жарым жолдан кайтып келип атам. Ушундай. Бирок көбүнчө басымды ушул аккордеон ырларына бересиз да сиз? Аккордеонго берип калгам да. Себеби турмуш тиричилик ушуга байланып калган негизи. Мындай жакшы бир жакында мындай пландарыңыз барбы? Чоң бир чыгармачылык кечем өткөрсөм, өзүмдүн жеке бир концертимди берсем деген. Эми жок эмес, бар. Ар бир нерсенин ниет, тилеги болуш керек, максаты болуш керек. Эми ошол мен дагы Кудай буйруса ошол өздүк чыгармам, анан өзүмдүн жеке концерттеримди берсем деген ойлор бар. Ага дагы ошол убакыт көрсөтөт, убакыт баарына дары дейт. Эми бул жагы Кудайдан көрсөтөт. Буюрса биздин каналда сизди колдойт концертиңиз жарнама жагынан. Көбүнчө мына интернеттеги аткарып аткан ырларыңыз эмес, бир интернетке чыкпаган ырларыңызды бүгүн ырдатайлы. Кытайлык кыргыздардын дагы ырларын көп аткарып жүрөсүз. Азыркы аткарып өткөндө дагы бул кытайлык кыргыздардын ыры да. Ооба. Эми алар негизи ушул сонун жакшы, ошол тараптан жакшы ырлар чыгып атат негизи. Кызыгып, угуп, чаттап керек болсо дагы кандай десем, өзүм бурмалап болсо дагы кооздугун көркүнө чыгарып аткаргым келет да мындай. Ошо кытайлык кыргыз мекендештердин дагы бир чыгармасын аткарайлы анда. Ошол интернеттен бир жөнөкөй эле жерден ырдашкан экен, анан кийин аны издештирип көрүп, даректеп сурасам, негизи кытайлык кыргыздардын ыры делди деп айтышты. Ошону аткарып берейин эми. Кайдасың секет, кайдасың деген. Açıp kımız sabahsın, ay
ардағым сүйгітай қайдасың тұлы тұрып қымыз сабасың тұтылып жылқы бағасың тобымдан сендей таппадым тұнығым сүйгітай қайдасың күзетіп қымыз сабасың қырқырлап жылқы бағасың қызықпын сенің өзіңе қымбатым сүйгітай қайдасың қайдасың сүйгіт қайдасың қантейін жүрегі жайрасың қатарлаш құрбым сені тұрсың қан теппер жүрек ай жанбасың Азаматсыз. Урматтуу мекендештер, Жеңиш агабызга бирден лайк басып, жакшы комментарий жазганды унутпаңыздар. Бул интернетте жок ырларын атайын биз аткартып, ушул каналыбызга сактап калабыз. Негизи мына күйдүм чокту сиз бир улактабы же бир той болуп аткан жерде эле ырдап миллиондон ашык, 2 миллиондон ашык просмотр алганда, ушул атайын даярданып ошол жерге бардыңыз беле ошол күнү же буга чейин деле күйдүм чокто ырдап жүрүп же ошол тойдо ырдаганыңыз просмотрго болуп кетти. Үй кийимче эле ырдаганыңызды элге колдоп, жакшы комментарийлер жазып 2 миллиондон ашык просмотр жыйнаганда, негизи күйдүм чокто көптөгөн эле ырчылар ырдашат, бирок сизче эле ырдаганы аз да, негизичи. Күйдүм чокту кандай элдин суроосу боюнча ырдап калдыңыз беле же кандай болуп ырдап калдыңыз эле ошондо? Бул күйдүм чокто эми жаш кезим менен эле кызыгып өзүм кызыгып ырдачумун, бирок толук жеткизе ырдай албайт элем да. Ырдап жүрүп, анан бир күнү ушул жаңы аккордеон алдым. Аны да бир окуучу балам белек кылып берген. Атайын Орусиядан алып келип берди колума. Анан onu сынай эле келем. Ошондо 19 күнү алып келип 21 март күнү Нооруз сүмөлөккө ошол ойноп текшерип көрөйүн деп ошол биринчи жолу ошол күйдүм чокто ырдагам ошол жерде. Ырдасам эле аккордеон менен өзүм үйүнүм, анан дагы баягы жаңылыгыбы билбейм, өзүм ачылып кеттим. Сүйүнүчтөн болду ошол. Ошоңуз хит болуп, миллиондон ашык, 2 миллиондон ашык просмотр алып калды. Андан кийин дагы көп жерлерде дагы ырдадым. Ар бири эле ушул миллионго жеткизди окшойт. Эми азыр көпчүлүк мекендештер сизди ошол күйдүм чок менен тааныйт. Күйдүм чокто бир ырдабасаңыз болбойт. Kuydim çok da bir hafta etseniz öyle. Bakalım. Küydüm bir gana küydüm da küydüm çok
Alma jakanı kara göz ay Ağıdıma kadırıp bilsen Özümdüm Büstürükte kanadı Jüresin bozuluk sabırda Gülcünün tadı Cetalvay Hamin jüremi bozdum taylak Akterikte kanadı Jüresin avcılık salıda Haylım dizde beyce talvay Hemen jürem adaşkan taylak Талантыңыз ташкындай берсин. Бул өтө көп Орта Азияны, бүт дүйнөдөгү кыргыздарды жүрөгүнөн түнөк тапкан ырды десек болот. Бүгүнкү күндө мына төкмө дагы комуз менен кылат экенсиз, анча мынча аккордеондо да төгүп коем деп калдыңыз. Бүгүнкү эфирде ошол жакшынакай бир төкмөңүз менен жыйынтасак. Бул эми кандай десем, төкмө акын деп жазылып калды. Эми төкмө акындысы аны дагы мен дагы мойнунга алыш керек. Акын деп эл айтып аткандан кийин акын экенмин деп. Анан аккордеондо баягы пародияларды ырдап, чамап ырдап, анан жамакчымын да өзү негизи. Акын болгонго жетише элекпиз азыр. Эми колдон келишинче жамап жасап ырдап жүрөм. Эми ушул Учкунбек каналының жөнүндө ушул тамаша иретинде ырдап берейин. Судан ұрттап қақшығандай тамағы Еңі шәкең башталды оқшай жамағы Ұшқын сөзден таштайды Ұшқылыр да баштайды Андемесең Учкунбектің каналы Мында келіп көңіл черін жазалы Оқсын елдер Учкунбектің каналы Арқыл тармағын, арқыл тармағын Учкунбектің каналы бүт тарады Сөйлетесің сен масканың артында Қарағаның жақшың екен шартына Жүре берсін іштерің, бола берсін іштерің Жүзің жарық болсын елдің астына Көре берсін, біле берсін елдерің Қыдырып жүр Учкун иним елдерің Құдай бізді жаратты
тербетіне таратты рызқының анамызда берген өнерлі деп сен ағаңды шақыр. Урматтуу мекендештер, бүгүн студиябыздын коногу акын Жеңиш Маматов агабыз болду. Кийинки эфирден көрүшкөнчө аман туруңуздар. Буйруса маданият кызматкерлерин дагы биздин каналдан көрсөңүздөр болот. Жеңиш агабызга жакшы комментарийлер жазып, лайктан басып, ой пикир калтырганды унутпаңыздар. Учкунбек каналында биринчи жолу болуп жаткан болсоңуз, каналга катталып, лайк басып, ой пикир калтырууну унутпаңыз.